Таш менен урады, айла жок болуп калды. Бирок атылды. Мынакей дагы атабыз деп неме кылып, мен уже таш менен урушуп атат мынтип. Токтот деме. Жалал-Абадта чегарачылар асманга ок атууга мажбур болушту. Окуянын чоо жайы. Чегарачыларга каршылык көрсөткөн Аксы районунун тургундары кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. 24-июлда чегара кызматы тарабынан Жалал-Абад облусунун Аксы районунда такталбаган чегара тилкеси аркылуу малды мыйзамсыз айдап өтүү фактысы катталган. Ошол учурда чегарачылар тарабынан мыйзам бузгандарды кармоо аракети көрүлгөн. Бирок топ адамдар чегарачылардын талабына көңүл бурбастан чегарадан малын айдап өтүүнү улантышкан. Мыйзамсыз аракеттерди токтотуу максатында чегарачылар эскертүү иретинде асманга ок чыгарышкан. Бирок аткезчилер аларга агрессия көрсөтүп, кол салууга аракет кылышкан. Ошол эле күнү УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин 231-беренесинин 1-бөлүгү экономикалык контрабанда, 378-беренесинин 2-бөлүгү мамлекеттик чегарадан мыйзамсыз өтүү, 374-беренесинин 2-бөлүгү бийлик өкүлдөрүнө карата коркутуу жана зомбулук көрсөтүү боюнча кылмыш иши козголуп, 5 адам кармалды жана алар УКМКнын Жалал-Абад облусундагы убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Таш менен урады, айла жок болуп калды. Бирок атылды. Мынакей дагы атабыз деп неме кылып, мен уже таш менен урушуп атат мынтип. Токтот деме. Токтот деме. Токтот. Yok ne kara? Paravat mı? Paravat kay turası şeydi valla. Bir cuma demek cüzdür kızay. Ne kişi siymenen bolsa ya kanday siymen. Yo siymenen bol kişi. Kanday siymen bol. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Унанын ичи толгон эт. Лейликте кылмышка барган тажикстандык жигит кармалды. Лейлек районунда мыйзамсыз чегараны бузуп кирип, жүк алып чыгып бараткан Тажикстандын жараны кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Лейлек райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан 2023-жылдын 23-июль күнү таңкы саат 5:30 чамасында Тажикстандын Согузе облусунун Хунджан шаарынын тургуну 30 жаштагы жаран өзүнө таандык унаасы менен мамлекеттик чегараны бузуп кирип, Баткен облусунун Лейлек районунун Жаңы жер айыл аймагынын Борбордук айылынан аткезчилик менен жалпы салмагы 700 кг болгон койдун этин Кыргызстандан алып чыгып жаткан учурда ыкчам кызматкерлер тарабынан кармалды. Кармалган учурда далил буюм катары алынган жүктөр аныкталып, Лейлек райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 231-беренеси экономикалык контрабанда жана 378-берене мамлекеттик чегарадан мыйзамсыз өтүү боюнча кылмыш иши козголду. Кылмыш ишинин караштуулугу боюнча УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Кылмышка шектелип кармалган тажик жараны убактылуу кармоо жайына киргизилип, автоунаасы айып коргоого токтотулду.